Анан камы барбы дебеңиздер. Камы жок. Баткендиктер айтканда тууган. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздер жакшыбы? Бүгүнкү видеону буюрса, бул эки инкубатордун ичиндеги жумурткаларды авоскоп кылуу менен баштайбыз. Бүгүн 18-сутка бүтүп атат. Бул жерге мына жазып койгонмун. 3 саат 22:00-дө муздатуу токтойт бүтөт деп. Буюрса азыр автоповоротду токтотобуз. Андан кийин ар бирин буюрса текшерип чыгабыз. Ошо биринчи, экинчи партияны толук башка бирөөлөргө салып берген болчумун. Бул болсо дээрлик 95% өзүмдүкү десем болот. Бул жерде бир гана Каныбек деген иничек бар. Ошол иничектин 10 жумурткасы бар. Аны дагы сиздердин көзүңүздөрчө текшеребиз, канчасы чыкты экен. Андан кийин кооперативдин жумурткасы бар. Кооператив дегенибиз Фархат деген бир байке бар. Садыр Жапаровдун жардамчысы болуп иштейт. Ошол киши бир 30 жумуртка жерсиникин алып келген. Канчасы чыкса тең бөлүп алабыз деген бир сунуш менен алып келген. Мага жагып, ошонусун дагы салганбыз. Аны дагы сиздер менен биргеликте көрөбүз. Калгандардын бардыгы буюрса менин өзүмдүкү, жерсиден өзүмдүкүнөн бир аз салгам, анан калгандары толугу менен легорн. Буга чейин авоскопто дайыма сотканыкы менен кылып келгенмин. Буюрса бүгүн мондай чыгынып атып бир фонарик сатып алдым. Мындан кичирегин таппай койдум. Негизи кичиректери дагы болот. Жакшы ыңгайлуусу. Анан могул нерсени скотчтоп коеюн деп атам. Себеби бул жумурткага жакшы кирет. Мындан боягы ачык жерлери болгондуктан кичине ыңгайсыраак болот. Ошондуктан азыр муну скотчтойбуз. Анан баштайбыз. Так, биринчи кезекте өчүрөбүз. Поворот өчүрүш үчүн буларды мындай. Басып турсаң, ручной деген чыгат. Плюсту бассаң, тигини өзү горизонталдык акыбалына келет. Деп бир аз күтүп турсаң, азыр ошол сохранение болуп калат. Болду, өчтү. Автоповорот өчтү. Так, бияка чыгардым. Светти өчүрөбүз. Азыр баштайбыз мына. Так, Каныбек, сеникин баштадык. Кана, бисмилла. Ана, бар экен. Бар экен. Бар болсо монтвичи карарып эле калат, күйбөйт. Мына. Бар экен, бирок кеч жетилип аткандай. Бар экен, бар экен. Бар экен, бар экен, бар экен. Так, мынакей. 10-10 тең, Кудайга шүгүр, бар экен. Так, эми кооперативдикин баштайбыз. Фархат, кана, бисмилла дейли. Так, мына, жок болсо монтип күйүп калат, көрдүңөр. 1, 2, жок мына. 3, жок. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, жок кой. Жок, бүт барында тең. Булардын корозу бар беле? Алла. Мынакей. Бирөөндө дагы жок. Бүт барын япылып кеткен. Фархат байке, мына өзүңүз көрдүңүз элдин көзүнчө. Өзүм легордон текшерип коюнчу, бүт легордон жок. Бар экен, бар экен, бар. Барлар монтип эле көрдүм. Мына монда жок экен мисалы. Таралап коебуз. Эми барын көргөзбөй эле коеюн да. Буюрса, легордорунда. Бон бардык тең легордор. Мындайла караганда билинет экен. Вот так. Калгандары таптакыр эле неоплоттор, өнбөй калган ичинен. Тилекке каршы моңча 30 штук жерси жөн эле 18 күн жаткан болуп калды. Ушундай инкубатор иштетип жүргөндөр болсо, монтип сөз түрдө же булгапталын, эки жагын тең негизи жаап койгон жакшы болот. Нормал луппердин ичиндеги лотокту алдым. Мунун ичиндегилер эч кандай метка жок. Себеби мунун бардыгы өзүмдүкү булар дагы. Булар өзүмдүн коромдогу жерсинин жумурткалары болчу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 болкулду. 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Азыр текшеребиз. Так, биринчи жерсин текшергем келип атат өзүмдүкүн. Бар экен. Бар экен, көзтүй берсин. Бай. Бар экен. Так, жерсилердин бардыгында тең бар экен, Кудайга шүгүр. Менин корозум быйыл жаңы алмаштыргам. Аны буюрса эртең жарыкта көргөзөм. Боевой. Менден башка киши тооканага кире албайт. Бүт барын пырпыратат. Кээде мени да ыргытат эбет. Ушундай. Боевой коростун буюрса бул балапандары.
Анан айта кете турган маалымат туугандар, короз жакшы болуш керек. Короз жакшы боло турган болсо көрдүңөр мына. Өзүмдүн короомдогу 13'tү салган экенмин, 13 тең өнүп чыгыптыр мына. Жанакы Каныбектики 10'ду салган, 10 тең өнүп чыкты. Менимче бул же үшүп калган, оштон келген жумуртка болчу, негизи оштон алдырдым деп атты эле. Же корозу жок жумуртка. Ошондой, билбейм эмне себеп болгон. Анан калганы. Ошондой, андыктан корозуңуздарга көп жакшы көңүл буруңуздар. Кечээки айтып аткан балапандар бодиши. Бул шүмшүктүн. Кирсең эле мотолу кол салып турат кишиге. Бутуңа бир жериңе тийбесин дей бер да, өлдүң. Көгөртөт жана эле. Балды, барем. Сен кыйынсың, сендей бала. Айнанай. Томокка тебетти, жаман катты тебет. Болду, чыгып кетейин, кечир. Болду. Ушундай. Анан бул эки жерси короз сатылат, туугандар. Экөө тең сатылат. Бул экөө тең менин мурунку короздун тукумдары болуп эсептелинет. Буларда азыр мага кармаган эч кандай зарылчылык жок. Булардын арасында ургаачларын алып барып жакка коштум. Бул эки короз калды. Жерси короз кана алмаштырган калат элем дегендер болсо карагыла мына. Соп-сонун таптатынакай. Эми потолок деле теппейбиз. 1,5 миң сомдон деп атам. Алчылар болсо кайрылыңыздар. 1,5 миң сом менимче өтө эле арзан баалардын бири болсо керек. Адылерлер деле 1,5 миң, 2 миң деп атышат. Демек, жерсиге бул баа жапжакшынакай баа. Анан камы барбы дебеңиздер. Камы жок. Баткендиктер айтканда туугандар. Андыктан алам дегендер болсо кайрылыңыздар. Мынакей. Так, урматтуу бир туугандар, мынакей чыгып бүттү буюрса балапандар. Акыркы экөөнү алып келип азыр салдым мына. Бул жерде жүрөт чала бала кургаган боюнча. Эми жыйынтык кандай болду? Каныбектин 10 жумурткасы толугу менен чыкты. Корозу бакыбат окшойт, жакшы. Өзүмдүн жерсилери менен 13 болчу, 12си чыкты. Көз тийбесин, бул да аябай жакшы көрсөткүч. Анан лег орундарга эми не кылабыз? Айла жок. 80дей же 70ден ашык бар эле инкубатордун ичинде. 40дайбы же 50дей чыгып калды, анан калгандары калып калды тиякта. Мына. Ошого да шүгүр. Мына бул жерде бирөө турат. Көрүңүздөр. Анан жарыя. Бул Каныбектин балапандарынан башкасынын бардыгы сатылат. 12 штук жерси бар. Ден соолуктары аябай жакшы. Мына көрдүңөр. Анан лег орундан канча экенин билбейм. Караш керек. Мына 1 сутка болду. Бир топ күнгө чейин карап берем го, жагы карап, тыңдап, өзүм дагы бир аз рахат албасам болбой турат. Мурда суунун жегине барып алып, кайырмакты сууга салып коюп, суунун шаркыраган үнүн угуп, айланада эч ким жок, тынч. Ушундай бир рахат алат элем, эс алат элем, чарчаганым кетет эле. Азыр эми ошол нерсе кээде келип, ушулардын жанына отуруп алып, бир топко чейин карап отурам. Жегенин, ичкенин, ойноп аткандарын, уктап аткандарын кыскасы карап, бир топко чейин отурсаң кадимкидей чарчаганың тарап калат. Ошентип турабыз. Анан бирок алам дегендер болсо, кызыккандар болсо кайрылгыла. Кандайсыңар? Жакшыбы? Тирүүлүк деген кандай экен айткылачы. Жашоо кандай экен? Дагы баары алдыда, келечегиңер алдыда дегендей. Мына ошондой туугандар. Анда эмесе кийинки видеолордо намандашканча, ассаламу алейкум, аман эсен, жакшы туруңуздар.